алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Менин айылым көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Биз бул жолкусунда Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Карамарт деген айылга келип турабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына артындагы Карамат айылы мындай өзгөчө жаратылыштын коюнда жайгашыптыр. Азыр кирип көрөбүз. Кандай айыл, эмне менен алектенет бул айыл, кандай өзгөчөлүктөрү бар, бул айылдын тарыхы кандай баяндалат дегендей. Бизден алыстабай турсаңыздар, баарын менен маалыматта болосуздар. Менин айылым көрсөтүүсү башталды. Жаратылышы кооз, көз жоосун алган айылга кирер замат жабала жыйылган топ аксакалдарга кез келдим. Ушу Карамарт айылынын тарыхы мага кызык болуп атат да. Бириңиздер айтып бербейсиздерби эми? Карамат деген ата бабабыздан угуп калган анча-мынчаларын мына эми гана айтып берип атабыз. Мына ошол Карамат жөнүндөгү тарыхты өзүбүздүн жаштарга аталарынан уккан, чоң аталарынан уккан, бабаларынан уккан сөзүн мына биздин жаштардан айтып беришсин. Мына берде ушу бардык Карамарттын аттуу баштуу аксакалдары чогулуп отурат. Карамарттын аталышын биздин эми эскиден аксакалдарыбыз айтып келген. Мисалы мен эле чоң атам ал 1896-жылы туулган киши болчу. Ал киши Санжырандагы жакшы билет эле, анан өзү да куймагула киши эле. Мен ошо чоң атамдын айткан сөздөрүн айтып берейин. Басыз уруусунун ичине бир Керки Тамгадан бир бай киши чыккан экен. Ошол чоң атабыз айтат эле, мына Карамарттын ичинде эки жолдун кошулушу бар. Экөө бири арктын үстүнөн кеткен жол, бири алдынан кеткен жол. Ошонун кошулушуна жакындап калган жерде эки чоң жаңак бар экен. Ошо жаңактын алды чоң тектирче экен. Ошо Кара деген бай ошо жерге келип отурчу экен. Ал жерге отуруп, анан ал үстүнкү жолдон өткөн кишини дагы, алдыңкы жолдон өткөн кишини дагы жогорутан келетсе да, ылдыйттан келетсе да токтотуп, түшүрүп алып, берген тамагын, тапкан тамагын берип, аны сыйлап анан жөнөтчү экен. Анан ал киши ошо менен бара-бар, ошол өткөндөрдөн маалымат жогулчу экен. Жогорутагы кандай кеп болуп атат, жайлоодо эмне болуп атат, ал жөнүндө билчү экен. Ылдыйттан келеткандардан ал чөлдө кандай сөз болуп атат, ал жөнүндө билчү экен. Атайын ошондой дагы киши эми өтө акылман киши болсо керек. Ошентип өткөндөргө чайын берип, тамагын берип, ошондой маалымат топтогон киши экен. Көбү ошол жайлоону көздөй кетип атканда тамак ичпей эле ачка эле жөнөп алчу экен. Баары кара өткөрбөйт, ал жолуңан тосуп жүрүп тамагын берет. Ошон үчүн чайыңды эле кой, мен ошол жерден чай ичип алам деп туруп, чайды эле ичпей тамактанбай чыккан кишилер болгон экен да. Кара деген бул өтө чоң бир көптүктү билдирген сөз да. Анын байлыгын ошентип айтып жүрүш, анан Карамарт болуп аталып калган себеби ушундан экен. Экинчи варианты да бар бул Карамарттын аталышынын. Экинчи варианты эми бир убактарда кайсыл жылдарын эми азыр такталган неме эмес, бул тарых эмес. Ушул Карамарттын тескейи этегинен ушул Токойго чейин аралап, Токойлорду аралаган Март деген дарак өскөн экен. Ал Март деген дарак өтө чоң эмес, ал баягы бадалдар түрүнө кирген дарак. Ошол дарактын көптүгүнөн Март, Карамарт эми ал эми ошол убакта көп болсо гүлдөгөндө эми ошол өрөөндүн ичи аяк кооз көрүнсө керек. Анын гүлдөрү да каппак болуп, неме болуп ачык гүлдөйт экен. Ошондон Март дарагын таңданышып карап, Март деп ошентип аталып жүрүп, анан Карамарт деген ошо даракка байланыштуу аталып калган деген да экинчи варианты бар. Эми экөө тең эле мындай тастыкталып тарыхта жазылган эмес. Бул ошо ата-бабалардан, элдин оозеки айтылган сөздөрү. Эми Кудай буйруса, бул дагы может бир убакта ушу Март жөнүндө такталып калышы мүмкүн. Абдан жакшы. Ушул ата-бабалардан уккан сөз Карамарт жөнүндөгү. Алар эми ушул айылдын бир санжырасына токтолуп кетпейсиздерби? Кайсы урун уулдар отурукташып келет бул айылда? Макул,
bilgenizce, ata-babalarımızdan öğrengenizce, oşulardan aytkan boyunca azırak bolsa dağı ayt öteylik. Bası surusu da atat, ger kitamga negizine. Ner kitamda yaşayt. Anan ger kılıç tamgası da var azırak. Çukuluk degeni de var. Alar da azdan yaşaşat. Başkaca sebebi Kırgızlar köçüp konup yürüşken yer. Azıcık ne var? Munduzlar var. Kılıç yeme. Kudaylatlar var. Bağışı var. Şunday urular yaşayız da. Qazi ökam bizni ayılga qo'sh kelibsең, bizni Qaramat ayılına. Biz şu ilgerten ata-babalarыбыз жылқы қармап, мал қармап чоңойгон, өтүшкөн. Азыркы ушу күндө дагы ар бир үйдө болбосо дагы ар бирде үйдө ат бар, баккан аттар бар. Кыргызстанга чемпион болгон балдарыбыз, улакчы балдарыбыз бар. Илгертен өтүп кеткен аксакалдарыбыз бар. Эми мен билгендерден атап өтүп кетсем, илгери бизден айылдан Сарыбай деген аксакал чыккан, улакчап, Жүзү деген, Мусакан деген аксакалдар өттү. Андан кийин келе мына Мурзака өттү. Мурза деген аксакалыбыз бар эле Чабандес. Эми азыркы жаштардан айта турган болсом, Кымбат деген бала бар, азыр чагып атат улакты. Арген деген балабыз бар, Кыргызстандын чемпиону. Көкбөрү боюнча, эңиш боюнча дагы көкбөрүдөн эми алышты окшойт да. Эми рахмат ушу балдарга, ушу немезден улуттук оюнду калтырбай, ушу вакка чейин ушу улап келетишат. Улак болбой калды дейби, болобу баары бир биздин айыл ат жылкы кармап жүргөн адамдар улуттук оюнубузду такыр таштабайбыз деген оюбуз бар. Алар бул айылдын ынтымагы кандай аба? Эми биздин айылдын ынтымагы өтө жакшы. Жаштарыбыз айрыкча ынтымак. Мешіттер салынып атат, үйлер салынып атат, детсад салынып атат. Кудайга шүгүр. Балдар ушу жыл алып, уюшуп алып, фонду сүзүшүп, жардам беришип, бири-бирин жетелеп келейтишат да. Биз ыраазыбыз ушу балдарыбызга. Анан Айыл өнүгүп атат. Айыл өнүгүп атат, Кудайга шүгүр. Жолдор салынып атат, болуп атат бардыгы, болуп атат. Кудайга шүгүр. Спорт залдар курулуп атат. Бар жагы Кудайга шүгүр болуп атат. Суу келип атат, жакшы. Жакшы, Кудайга шүгүр. Эми келген силерге дагы рахмат. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Мына жалпы элдин атынан ушу кызмат кылып жүрө бергиле балама, жакшылык болсун. Кыргызстаныбыз өнүгө берсин, өсө берсин, жакшылык болсун, а? Рахмат чоң. Аксакалдардын батасын алып, айылды кыдырып жөнөдүм. Айылдыктардын айтуусу менен байге аттарын таптаган саяпкердин үйүнө баш бактым. Жолчага бул саяпкерликти кантип өздөштүрүп калдыңыз? Бул саяпкерликти Мамбеткулов Төрө деген кишиден үйрөндүм, саяпкерден. Ошол киши биздин өрөөндө дайыма чоң байгелерди чаап, ушу кишиден үйрөнсөм деп максат коюп жүрдүм эле. Кийин ээрчип жүрүп ошо менен ошо баардык сырын ошо кишиден үйрөндүм. Улакка таптаган атты таптоодон байгеге чуркай турган атты таптоонун айырмасы кандай бул? Эми байгеге таптаган атты алыска чуркайт булар эми. Бунун үчүн бунун бир фундаменти өтө күчтүү болуш керек. Чучуктар өтө толо болуш керек. Алыска чуркай турган атты. Анан таптаганда буларды негизи башы туура эле, бирок акырында дыханияларын ачып, буну өпкөсүн, кан тамырларын жеткизиш керек да. Алыска чыдай турган. Эти жукараак кылып чабылат бул жерде. Улакта семиз бойдон чабыла берет. Бул жерде еттин бир атайын бир деңгээлге түшүрөсүң. Азыр ушул экөөнү даярдап аткан маалым азыр. Бул экөө тең тектүү жылкылар экөө тең. Биздин аркы тай, мисалы үчүн, Радник деген аттын кызы болот. Бул Ростов деген аттын кызы болот. Ростов деген чистокровный английский порода. Ростовдун кызы кече Үскөлдөгү кунан чабышта. Бунун кыздары эң алды ушу. Эң алды ушу бир асый болуп калды. Кунаны кече Үскөлдө биринчи месттен алды. Ростов деген ат. Радник деген ат ал эски ат.
Анын кызда өзү Казакстанда чоң байгелерде жиптерди утуп жүргөн, өтө атактуу. Ошондой аттын нелери. Эми калганы ушу менет менен эметелер калат да негизи. Буга чейин канча байге уттуңуз анан? Бул аттар менен эмес, мурда башка аттар менен утуп жүргөнмүн. Ушул аш тойлордо, ушул өзүбүздүн өрөөндө өзгөн сузак, ушул жерлерде баш байгелерди алып жүрдүм. Машиналардан 3 машина уттум. Эң чоңу ошо Алабука районунун 70 жылдыгы болгон. Эл аралык болгон да ошондо. Ошол жерде дагы баш байгени уткам. Бүгүнкү күндө ушу байге ат жабыш, ошол нерселер улакка караганда азыраак болот, негедир, Негизи буну талас менен аксы, чүй бул тарап өтө жакшы колдоп атат. Байгени булар ошо жогорку деңгээлде өткөзүп атат. Биздин мына бул Ош, Баткен, Жалал Абадта ушуну эметип койдук да. Унутуп айтабыз да. Өзү башканы коюп манасты айт дегендей, ошо биринчи байге болуш керек да өзү. Биздеги эң пиги байге да ат жабыш. Буну эми биздин бийлик баштагылар программа менен киргизип жандантпаса, эл уже колдон чыгып кетти. Буну бир программага киргизип, аш тойлордо бир бай кыскартуу кылып атабыз, башка кылып атабыз го. Ошол маалдарда закондоштурсак, мындай ЗАГСка чыкканды мынча деп чектеп атат. Ошол жерде аш той кылганда мындай улак кыласың, мындай байге кыласың деп эле байгени программага киргизип койсо, бул көтөрүлүп кетет тез эле. Жакшы. Бул эми 3 атыңыздын кайман аттар барбы? Кайман аты бул өзү жылкы чарбасында атасынын атын илештирип коюп кетиш керек экен ат койгондо. Ошо балам буну Радниктин кызын Речка деп койду. Речка деп койду. Бул Ростовдун кызын анан биз Раяна деп койдук. Раяна деп менин бир досум Улан Ажы коюп берди. Бийиңизчи? Ал Кара Тентек деген аттын баласы. Кара Тентек. Ошо бекерден Кара Тентек болгон эмес экен, биз дагы буну Тентек деп коебуз. Тентек. Муну азап кеп кармап тура албайсың, ордунда турбайт ошондой бир тентек эре. Жакшы. Токтол элек да өзү да бышты эле. Бали, азаматсыз. Улутта калтырбай уулдарыңызга үйрөтүп, айылда кызыккандарга үйрөтүп, ушу баягы байгени дагы алдыга сүрөп жүрө бериңиз. Рахмат. Шуну биз жандантып алсак, биздин мына Ош, Жалал Абадта, Баткенде жандантып алсак, жакшы иш болот эле бул. Бали, азаматсыз. Карамарт айылы берекелүү, ырыскылуу айыл экен. Анткени карысы бардын ырысы бар демекчи. 100 жашка толгон канымбүү энени көрүп ынандым. 100 жаштагы энебиз согуштагы, оруктагы оор күндөрдү эске алды. Мен 12-13 жылда кырбочомун. Үстүп туган эдик. Кампиринен бар эди. Көм койгонна кабажем ачып алып кеткен. Согушка деп. Biz atqa ilep oturganlar kamadan sütün koyup, sudan koyup, tuzdan sadıp olsanı verip, olsa kamadan da olsanı içi olalım. Daha cüderiz, izleriz, güvenden yok. Bir ne olsa, otkağını pırt etse, tağlaşıp cevizlerim var. Olsan hep, Anan soğuz basılganda, jakşı anan günler oldu. Anan turmuşka çıktım, tirilik oldu, balalı oldum. O seneden can sakta oturan bala. 100 yılın oldu, 100 yıl. Barçılıkta. 90'ga çıkan turbaysızbız, siz ile aş başta. Gelip kaldım arka. Bunu Kudayımın arkasına gelip kaldım ben de. Siz daha 100'ga çıkınız. Çıkam burada kalırsa çıkam. Sözsüz çıkam. Tova kıldım, Kudaya tova kıldım. Yakşılıkla jetmeye versin bana. Sözsüzlük versin. Bana çaka jakşılığı var.
kız var, balдар var. Kudayga şükür. Bär özleri Kudayga şükür. Союздун мезгилинде аябай катуу иштедиңиздер да тылда, Anda men boşagan emesmin işten. Hiç boşagan emesmin. İşten çarşabayım dağı, korkmayım dağı. Kılaverem işte. O da kalasa. O tınçılıklı olsa boluverit balam bardağı. Эndi азыркы жашоо жыргалды эми, Cırgal azı, cırgal emek. Onun çekesini görgen yokuz da biz. Küt iş minen bulduk. Bir de koşa iş yakşı baktı bizde gayra. Tüzüğüyle kıymıldatıp. Азыр заман кандай, азыр заман? Hazır biraz yakşı kıymıldagan adamdık hazır. Kıymıldagan adam, kıymıldık bari. Kıymıl olsa fırsak tok. Şunday. Kıymıldagan açka. Etti o akılda olsun kıygan bana oğluna. Ateneni tezgan. Badadar kızlar oğluna. Ömrüne uzun. 90-100 жаштагы энелер азыркы заман жыргал заман. Жакшы инсан болуп, жакшы окуугула деп небере чеберлерине батасын берип олтурганын көрүп көз кубанат. Бул айылда аксакалдардан жаштарга болгон ышык бар. Тайланбай аба бүгүнкү күнгө чейин жыгач устачылык менен алектенип, комуз чабат. Тайланбай аба, бул өрүк комузду чабуунун негизги бир өзгөчө сырын бөлүшпөйсүзбү? Өрүк комуздун чабуунун өзгөчө сырын мен өзүм деле мурун неметпейт элем, угуп жүрүп, өрүк комуз жакшы болот экен дегенден ушу өрүк комузду биринчи бир өрүк жыгып чаап баштаганмын да. Негизи өрүк комуз өзү жыгач, каттык жыгач болот экен, комузга үнү таза чыгат экен. Мен ошондон кийин анан кийин комуз чапкандан кийин уже үнүн издей баштайт экенсиң да. Кандай кылып чабыш керек, кандай немелер болуш керек, калың жукаларын издеп, анан комуздун доосун издеп табат экенсиң да. Ошондон өрүк комуздун немеси ошол экен да. Башка жыгачтардан деле болот, бирок өрүк комуздай неме таза чыкпайт экен. Мынуңуз өрүк комуз да, Бул өрүк комуз. Жакында эле неме кылдым эле. чаптыңыз. Чапканмын ошону. Өрүк комузду чаап, ушундай кылып жасайбыз. Мурундары колдо эле неме кылчу элем мен өзү. Тешек эркимен азыр эми станок дегендер болуп кичине. Станок менен нарак берем, оёбуз, ичин оёбуз, сомдойбуз. Анан тепкелерин жасайбыз, тепкелерин, кулактарын жасайбыз. Булар да баары өрүктөн болот, а? Баардыгы өрүк ошон. Капкасы? Капкагы карагай. Карагай. Өзү негизи биздики местный карагай жакшы болот экен. Ал местный карагайлар мына көлдө болот экен. Мурундары ошо Бул өрөөндөрдө жок да? бул өрөөндөрдө жок экен. Мурундары келчү, азыр келбей калды. Дагы жыгачтан буюм тайымдарында жасап коет экенсиз да? Эми ал жанагындай комузду жыгачтарым неме кылып коем да. Ашкандарын Тилип алгандай эми мекелерге көрбөйчү деп. Булардан жасап коем. Аба көпчүлүк комуз чапкандар ошол баягы өздөрү комуз ойношпойт да, күү чертишпейт. Сизде кандай өнөрүңүз барбы? Мен өнөрүм өзү мурунтан кызыкчу элем өзү ырдап мындай кызыгат элем. Комуз чертип неме кылып көргөн эмесмин. Анча аккордеон менен не кылчу элем. Анан мен өзү комуз жасагандан баштап өзүм кызыгып, өзүм бир ыргандын доосун чыгарып, комуздун доосун кандай чыкканын ошондон билип комуздун үнүн издеп баштадым да. Мындай өзүм кызыкчылыгы менен. Бир күү аткарып бербейсизби? Деп. Тайланбай аба комуздун ыргагы менен өрүктөн комуз чаап, капкагын карагайдан каптап, доушун өзү сынап көрүп, күнүмдүк убактысын жыгач көзөө менен өткөрөт. Жасаган ар бир ишим кыргыздын улуттук баалуулугу, түбөлүк сакталуусуна көмөк болсун деп тилеген тилеги аруу.
урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз ошо Кара Март айылында достук лагерь бар экен, Союз мезгилинде курулган. Азыр ошол жерге келип, мына ушул жерде эмгектенип өткөн аксакалга кезигип калдым. Азыр аксакалдан бул лагердин ошо тарых таржымалын, бүгүнкү күндөгү абалын сурап көрөбүз. Ооба, ушул достук лагери кайсы жылы түптөлгөн бул жерде? Бул лагерь 1959 жылы Жалал-Абадтын Шер деген завод тарабынан курулган. Алгач bir сезонда 500 бала эс алчу. Башындабы 500? Палаткада 500 окуучу. Сузактын, Сузак району боюнча. Жана Жалал-Абад шаар, бул жагы Көк Жаңактан. Азыркы акыбал андан кийин 63 жылы Дружба деген совхозго алар өткөзүп берген. Ал Октябрьскийде курулган. Биздин Кара Март айыл Дружбага карачу, ошонун айынан ушул жерде Дружба лагери болгон. Дружба лагери болгон. Союз малында 20-дан ашык мен билгенден. Мен кой кийинчерээк иштедим. 20-дан ашык уй болгон саган. Ошол уйларды саап окуучуларга свежий сүт берип атышкан. Андан тышкары ар бир совхоз ар жумада колхоз болобу, совхоз болобу, ар жумада 20-дан кой берчү. Алар күнүгө союлчу. Күнүгө 5тен кой союлчу берген. Эми ошондой акыбал, азыркы акыбал салыштырышка вообще мүмкүн эмес. Мына ол жер, ол жерлерде мына палатка болот эле кийин. Муну Сузак совхозунун колхоздору, совхоздору ар бири бөлүп куруп берген муну. Мыналарды куруп беришкен, Ар бири бөлөк колхоздугу, совхоздугу. Мисалы үчүн мына коммунизмдеги колхоз бар эле, ошонун колхоздун эки здание ошонуку. Эми калгандары эсте жок. Көбү бузулуп кетти. Ооба, мына ушул акыбалга кайсы жылдардан баштап түшүп калды, каралбай калды? Бул баягы Кайыптын тышында, значит, 91-ден баштап 5 жыл, 6 жыл каралбай калды. Эми каралбай калды. Тигил жакта бассейн бар. Бардык шарты бар. Сууну көрдүңөр. Таза суу булактан келет. Мына спорт аянтчылары дагы жакшы каралбай калыптыр, аба, Мал кирип, малдар жүрөт го бул жерде, же боло береби? Эми муну айта берсең, адам ыйлай турган акыбалга келесиң. Бул жерде футбол площадкасы бар. Бул жерде баскетбол, аякта волейбол, спорту өтө өнүккөн жер болчу бир. Негизги проблема азыр акча. Андан кийин аяктан Тапшырма бериш керек, Тапшырма бериш керек. Кыргыздар чапкылап турмайынча иштебейт. Чапкылап айтып деп туруш керек, сайгылап деп. Чапкылаганга да акча керек. Алар жөн эле чапкылабайт. Ава азыр мына ушул Жаңгак Токой экен. Жаңгак Токойдун алдында аябай сонун жерде жайгашыптыр. Могул лагерчи, салкын. Мына ушуну азыр сиздин оюңузча жандандырып кайра иштетсе бир дүркүрөө өсөбү? Эми мындай дейм. Мен айттым го 20 жыл иштедим ушул жерде. Жер меники, үйлөр меники, лагердики. Жаңак лесхоздуку. Алар бирөөлөргө арендага берет. Аны негизи документалды лесхозго булар акча деле төлөгөн эмес экен жагакты. Ошондо канча жүгүрдүк. Жагакты бизге бергиле, аяктан акчаны лимитти азайткыла. Макул дейт. А кийин фактически жок. Кыскасы үстү лесхоздуку. Үстү Токой чарба. Ортосу жер биздики. Жер айылдыкы. Айылдыкы.
Анан профсоюзга карап. Анан ортолугу профсоюзга карайт. Чындыгында урматтуу көрүүчүлөр, азыр абанын айтканын бир кейиштүү акыбалда айтып атат. Мен дагы азыр могул жерге бир жайдын ысык аптабында шаар жеринде ушу ысыкта жүргөн балдар мына ушундай бир салкын жерге келип, 1 ай 2 ай аба, 1 ай 15 күн, 20 күн каалашынча ушул лагерге келип, эс алып, бул жерде ден соолугун чындап, спорт менен алектенип, сууга түшүп, аба айтмакчы тоолорго чыгып, бир жайкы каникулун сонун кылып өткөрсө боло турган жер экен аба. Тил жакта бассейн бар. Биздин тилегенибиз ошол, биз эми жашасын жашады. Биздин балдары, неберелер, урпак-сурпактар бардыгы бир жакшы жашай турган мал келди да. Жакшы жашаш керек алар. Акылуу, Биздики эми болду. Согуш малда туулдук. Кайтадан согуш болду. Эми боло баштадык. Эми үмүт бар, мамлекет. Ошакты да карай бербей, биякта да бир карап койсо, жаман болбойт эле. Сон болот, Бар болуң саба. Рахмат. Күлгүчтүү, кийинки муун небере чеберелерди ойлогон инсан экенсиз. Рахмат. Бар болуң. Эми бир гана үмүт, ушуну мындайча айтканда начальство укса, Жогору жактан, көңүл бурса. Сәл боор болса деген эле сөз. Мен келбей салбайм. Мен чүрпелериме салса, жердин чүрпелери салса. Карамарт айылы Жалал-Абад облусунун Сузак районуна караштуу Кыз Көл айыл аймагынын эң чоң айылдарынын бири. Айылда 4400 калк, 800гө жакын кожолук жашайт. 3 орто мектеп, 2 бала бакча бар. Айыл тоолуу аймакка кирип, жаңгактоо койлуу. Социалдык объекттердин имараттарын жаңыдан куруу же болбосо капиталдык ремонттон өткөрүү болуп турат. Бул Жапарбаев мектеби жана ошондой эле Камбаров мектептери. Ошол менен бирге элди таза суу менен камсыз кылуу мүмкүндүк элдер бардыгы ушул булактан суу ичишет. Ошону бир чоң бир мамлекеттик долбоор республикалык бюджеттин каржылоосу менен бул бүгүнкү күндөгү замандын талабына жооп берген таза суу түтүктөрүн тартып, таза суу системасын орнотуу зарылдыгы келип турат да. Карамарт айылында дагы бир өзгөчөлүк ушул лагерибиз бар. Ушул илгертен союз кезинен бул лагерге бүтүндөй район, областтан балдар келип эс алып кетчү. Бирок бүгүнкү күндө ал иштебей, элге кызмат көрсөтпөстөн ошол эскилиги жетип, оңдоп түзөөгө муктаж болуп турат да. Келбейге, бул алма бакты канча айынтка тиктиңиз? Алма бакты бул баягы орусча карликовый алма деп койсок болот. Карликовый баягы. Кодобой, Кодобойлуу. Бул 6,5 гектарга эгилген. Bunun 15 bin tüp alma, şu bir sort egildi, Jaromin degen sortu. Kızıl bizde Canatı degen almalar var, şu sort. 3500 tüp gruşa var, zimni gruşa. Konferensiya degen sort. Bardığı bayağı pazarda tanılgan, pazarda ötümdü bayağı. Ekonomik jaktan öte gireşe girgize turgan ösümlüktörde. Былтыр 2024 жазында эгилген, быйыл уже 2025 уже түшүмгө кирип калды Кудай калса. Ama bir жылда элеби? Уже 1 жылда кирди, мына азыр түшүм көрсөк болот. Булар статистика боюнча гектарынан 50 тоннадан түшүм берет деп жазылат да. Мына бир түптү карасак, бир түптү. Ушу бир эле жылдыкта 20 канча штук эме алган да. Меме алган. Андан азырагы бар. Эми быйыл килограммга эсептегенде канча берип калат ошондо? Азыр могул бир 2 килограмм, 3 килограмм бар азыр, Бул дагы чоңойт да, азыр бул кичине да. Бул сентябрга барып пышат. Сентябрга пышкыча дагы бул чоңоет. Анан бул өзү точно килограмм канча чыгат билбейм, бир 5 алма 1 килограмм эси чыга турган болсо, бир 4 килограмм менен 5 килограмм ортосу да. Азыр дагы бул өсүп аткан мезгили.
Жеп көрсөңөр болот. Даамдуу. Даамга кире баштады азыр. Даамга кире баштады. Бул идея каяктан келди? Хеллоуга. Бул идея мен баягы чет элде көп жыл иштеп, 25 жыл жанагы чет өлкөдө иштеп, анан ал жактан уже мекенге кайтуу деп уже адамга ой келет го. Жашыбызда бир топко чыгып калды. Кандай иш менен алек болобуз деп. Биздин жарандар Англияга барып алма терип атышпайбы? Андан көрө Бирөөнүн жумушун кылып атат дейм. Бирөөнүн жумушун кылып атат да, ушу тириликтин айынан, акчанын жоктугунанчы. Анан ошондо бир идея келди, биз ошо миграцияны багы токтотуу максатында бир. Экинчи ошол өзүбүздүн коммерциялык кызыкчылык. Ушул тармакта баштадык. Анан азыр бул жерден башка дагы 400 гектарга бак баштаганбыз. Ал уже быйыл 100 гектар эгилип эмес, черешня. Черешнянан кийин бадам эки эмеси бар. 30 адам иштейт бизде. Баягы сезондо дагы көбөйөт, баягы иш күчөгөн мезгилдердечи. Мурункудай менин алмам өтпөй калбасын деп кызгана турган нерсе жок да азыр. Жок, азыр башка түшүнүк. Баягы биз азыр дүйнөнү да карашыбыз керек да. Дүйнөдө кандай адамдар кандай ойлонот, кандай жашайт. Биз кандай жашайбыз. Мисалы, Турция мамлекетине барганда, аларда ушунчалык бардыгы жанагындай организованный да. Мисалы, бир адамдар дыйкандар биргеликте. Жанагы мөмө жемиштерди өстүрсө, дагы бир өзүнчө бир эмелер бар экен. Аларды холодильник эмелерге сактап экспортко чыгара турган. Анан азыр биздики мөмө жемишти өстүрсөк, сактай турган хранилищелер керек. Логистика керек, логистикалык борборлор керек. Экспортерлор бар. Бирок алар бар бизде Кыргызстандачы. Бизде жанагы айыл чарба министрлигинде чоң форумдар, чогулуштар өтүп турат. Ошо жерге биз бири-бирибиз менен таанышып, ошо Кыргызстан боюнчачы. Өндүрүшчүлөр, дыйкандар таанышат, анан экспортерлор бар, айерде агрономдор бар. Ошол иш азыр бизде жанданды деп айтсам болот. Уже азыр эми биз ушул көлөмгө чыгышыбыз керек экен да. Бизде жалпы массалык түрдө ушул эгип бардык адамдар заниматься этсе, бул ошо биз көлөмгө чыгабыз да. Бир жылда эле буйруса бир топ эле көлөмдө түшүм алат экенсиз да. Буйруса дагы бир эмдиги жылдан баштап коммерческий урожайга түшөт деп уже күтүп атабыз, кудай калса. Ошого жараша өзүнүн түйшүгү бар, анын түйшүгүн кылса болот. Хеллоуга жумушуңузду көрүп аябай таң калдым. Чындыгында үлгү болорлук инсан экенсиз. Рахмат. Баягы кеңешиңиз дагы аябай сону айтып кеттиңиз. Азыр бизди көрүп отурган ушул бакчылыкка кызыккан дыйкандар, чарбакерлер болсо, мына келип сизден тажрыйба алып кетсе, жок дебейт экенсиз. Бизде өзү команда бар. Бизде агрономдор бар, ошолор баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Кайсы жерге климатына жараша, кайсы даракты эксе болот, кайсы сортторду эксе болот. Мисалы азыр бизде көп эле нерсени эгет. Мисалы бирин-бири чаңдаша турган дарактар болот. Өзүн-өзү чаңдата турган баягы мөмө жемиш дарактары бар. Ошолорду баардыгын туура кеңеш берип, эгер көчөдөн сиз базардан сатып алсаңыз, ал информация жок да, маалыматы жок. Ошон үчүн эгер кайрылышса, биз өзүбүздүн баягы ассоциациянын телефондо ошо байланышса, ал жерде өзүнүн агроном балдар бар, ошолор түшүндүрүп, акысыз, акысыз, бекер. Бай. Бар болуңуз.
Урматтуу көрүүчүлөр, эли меймандос, ынтымактуу Карамарт тарыхы терең айылдын бир күндүк жашоосу мына ушуну менен соңуна чыкты. Эмне дейсиз? Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман калыңыздар.